Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay papa. Sayma. Papa. Палатаға чыкканда кебетем бул. Могу жерден жырылып, могу жакта сөөгүм жок. Жашоонун кызыгы жок эле сезилет да. 9-15 мүнөт калганда жеттик. Биз баргандан кийин эле 5 мүнөттөн кийин эле биз менен учурашты жашынакай. Анан эле үзүлүп кетти. Мен айта албайм эч нерсе калыш. Эчтеке деп айта албайм. Балам деген билеген трассада жүргөн балам ошо жерден кантип эле барып эле үйүнө барып сүзүп калсын. Баламды күнөөлөп атышпайбы жерденчи? Бул үй бүлө 10 ай мурун баласынан айрылып, азыркы күнгө чейин кан жутуп, кайгы каптап, караңгылыктан арыла элек 27 жаштагы Иманкул уулу Тилек 2020 жылдын 7-май күнү Жумгал районуна бара жатып, суу самыр жолунан кырсык болуп каза болгон. Бир автоунаада жалпысынан 5 адам бара жаткан, ал эми тынч өтүп бара жаткан бул Баасат үлгүсүндөгү автоунаны ак түстөгү жол таңнабас келип, каптал бөлүгүн урган. Анын кесепетинен 27 жаштагы Тилек көз жумуп, Тилектин бир тууган эжеси катуу жарат алган. Палатаға чыкканда кебетем бул. Могу жерден жырылып, могу жакта сөөгүм жок. Жосуна жок. Бул жерим темир. Мен мындай сынган да. Анан могу жер темир менен бекитишкен, мыйамда темир. Колумда темир. Мында темир. Бул операциядан чыкканда кесим 4 күн комада жаттым. Мына колум. Азыр мына кичине иштеп жакшы болуп калды, кол бирок оор көтөргөнгө болбойт. Ошому операция эртең болот деп аткан кез. 4 күн комада жаттырмын. Андан кийин палата чыгаргандан кийин шааргап кетишти. Аяктан операция болдум. Меники ошо күн суук кабы ооруйт дагы эле. Ошого чейин деле ооруйт. Мындан да жаман ооруларды жеңдик. Буюрса алдыда да операция бар. Анан деле чыгат экенбиз, бирок өлүп калган ийимди ким кайтарып берет? Ичкен тамагыбыз деле тамак болбой калды бизге. Күнү түнү ушундай папам, мамам болуп ыйлап отурабыз, окту уйку жок. Күнү Куран окуп атабыз. Кырсык 2020 жылдын 8-майга караган түнү саат 4 чамасында болгон. Анда ак түстөгү жол таңнабасына белгисиз автоунааны кубалап бара жатып, тынч өтүп келе жаткан автоунага урунган. Бирок ал автоунада жабыр тарткан адамдар катталган эмес. Ошо 7-май күнү деген кечки оомдо кабар келди бизге. Атам каза болду деген. Ошо 7-май күнү саат 12 түштөрдө эле папам, мамамдар чыгып кеткен, атамды ооратат деп. Анан ошо кечинде алар жеткенден кийин каза болуп калган экен. Анан биз 10-до угуп 12-де жолго чыктык. 12-де жолго Иманкул уулу Тилек инем, каза болгон инем. Андан кийинки 83-жылкы Максат келинчеги Айда 2 жаштагы баласы. Анан мен. Бул жактан 12:30 чыгып, бирлерде банкоматтан акча алдым дагы, магазин бар жак, продукт ала алган жокпуз. Артыбыздан сразу эле ошо атамдын небереси Сөркул уулу Дастан свидетель болгон. Артта ал машинамен келе ачкан. Ортодон биз жолугуп, сүйлөшүп, чогуу ечип баралы деп кетип бараттык жакшы эле. Наркы өскө түшкөндө ошо орозо убагы болчу. Мен келиним экөөсү орозонун артта, ошо экинчи машинада балдар да орозо экен. Анан алар остабыз деп токтогон экен, биз айдап баратып эле, жай айдап бараткан инем биз остаптык. Биртке өтпөй эле инем встречный деп эле кыйкырганда эле караганда ошо ак жарык келип урулду.
Андан кийин эчтеке билбейбиз, бирок биринчи мен көзүмдү ачтым да. Айтканда астында инимди, чоң инимди максатты түшүрүп атыштыр балдар. Жарта машиналар келип калды. Анан ал болсо артта балам бар деп кыкырып берди дагы, баласы бакырып бийлеп баштады. Анан келинчек эсине келип, максат эмне болдук дегеним, авария болдук деп жооп берет. Анан кийин эле иним көзүн ача калып эле ал кыкырып баштады, эжеке байке деп. Анан чоң иним айтып атты, келме келтир, кыкырба Тилек деп. Азыр качан көз алдыңызда болчу? Ошол күндөн бери бизге ак күн кара түн болуп калды. Үйдө күлкү жок. Иним менен ошо келин баганы машина менен алып кетишти окшойт скорыйга. Анан биз иним экөөбүз жатканда укол кийимдин үстүнө эле сайып атты дагы, 1 сааттай жаттык машинада. МТСтер 1 саатта келип чыгарды. Мен өлүп баратам го деп ойлогом. Кошелегимди иниме тапшырдым, артта келаткан машинадагы. Мамама берип койгула деп. Иним деле кыркырып аткан. Скорыйда бир эсимде келсем, бетим жамап атыштыр. Андан кийинки эсимде эме Төбө Ашууга жетип калайын дегенде ошо иним кыркырып суу бергиле деп. Суу деле ичкен жок окшойт. Андан кийин бул больницага келгенде бир эме эсимде бар. Бир жестем, дайыма эсиңе кел, өзүңдү карма деп аткан. Андан кийин билбейм. Иманкул улуу Тилекти экемдин рухуна багыштадым. Яткан жери жайлуу, топурагын туркулагым, кабыр жана тозок азымына сакта акыреттик бейишимден орун берилүүсүн үмүт кылабыз. Кураныбызды кабыл кыла көр. Жумгалы районунда бул үй бүлө Тилектин атасынын бир тууган байкеси каза болуп бара жатышкан. Бирок айылга жетпей жолдон кырсык болуп, 27 жаштагы жаш жигит каза болгон. Азыркы учурда Тилектин артында жубайы жана кызы калды. Эң башкысы күнөөлүү тарап өз кылгандарын мойнуна алып, келтирген чыгымдарын төлөп берип, мыйзам чегинде жооп берсе деген үмүттө. СМС жаздым, жумушка кетип атканда, эметип атканда ушинтип жакшы жетип ал, жолуң шыдыр болсун, күнүң ийгиликтүү өтсүн деп ушундай СМСтер менен жазышчыбыз экөөбүз. Такыр бири-бирибизди мындай атыбыздан айтып, эметчи эмеспиз, только эркелетип жан деп эле ушинтип сүйлөшчүбүз. Жакшы жетип алгыла, жолуң шыдыр болсун, аман эсен жеткиле деп ушинтип СМС жазсам, кайра ответи келген жок да көпкө чейин. Үйгө келип эле чай ичип, баары өзүм чоң апам, мамам, эжекем, баары бир туугандар баары келип атса таң калып, эмнеге булардын баары келип атат. Эшикке чыксам, кызым коляскада жатканда, ошо коляскага каралып эле ыйлап атышыптыр. Жүрөгүм эметип эле, эмне болду, айтпайсыңарбы деп ыйлап жиберсем, кайра мен сенден жаман нерсени баштабай ыйлаба деп мен кайра урушуп койгондон басылып калдым да. Чай берип, чай ичип бүткөндөн кийин анан баарыбызга апама, мага ооз учту да ошол жерде маамдарчы. Азыркыга чейин ишене албайм. Бир жакка кетип эле кайра кайрылып келчүдөй болот. Ошол жакка кетип эле кайра кирип келип калчудай болуп, такыр ишене албайм да. Жашоонун кызыгы жоктой эле сезилет да, азыр кандай жашоо, күнүм эмне менен өтүп аткан менде. Такыр эме жок да. Будущийди элестете албайм да, кандай болот, эмне болот. Кызым уже папа деп бирге чыккандан кийин айтып баштады. Биринчи папа дегенде көзүмө жаш толуп ыйладым. Папаң жанында болсо баары башкача болмок. Жолдошум кызын аябай жакшы көрүп, төрөлгөндөн күндөн баштап өзү ат коюп, атын Айша деп папасы койгон. Апамдарды аттарын жактырбай, жок силердики мусулманский эмеске деп өзү коюп, Айша деп өзү эметип, боорукер, ухаживать этип, аябай жакшы адам болчу да. Эч кимге мындай катуу сүйлөп жада калса, чычканды дагы бир жолу сарайдан чычкан таап алып, өлтүрүп сал десек, жок, бул дагы багыш өзүнүн эмесин кылып атат да деп, огородко апарып кое берип келген да. Өлтүрбөш керек.
бул да өзүнүн жанын багып жүрүт да депчи. Такыр бирөөнүндай жүрөгүн ортуп, бирөөгө катуу сүйлөгөнү эчтеке эмеси жок болчу, жоош, мүнөзү аябай жакшы болчу да. Буюрса баары жакшы болот, переживать этпе деп эле бирдемке болсо эле такыр шашпай, анан ысык чайды кечке отуруп чай ичкенди жакшы көрчү да. Бир жака шашып эметип атсак дагы такыр шашчу эмес да. Буюрса баары жакшы болот деп эле ушинтип сөзү эле ушундай болчу да. Көп переживать этпей эле баары жакшы болот, буюрса Кудайым буюрса деп ушундай сөздөрү. Ошо авария болгон күндөн баштап 6-июнга чейин үйдө мындай заявление жазбай эле коелук. Мейли орустар келет да өзлөрү. Бизге эчтекесин деле эметкен эмес, просто кредиттер бар болчу жолдошумдун. Ошолорду деле төлөп берсин деп ушинткенбиз да. Анан кийин бир айда ошо мага бир да жолу орус келген жок. Как кызы менен калды же эметти деп мындай кечирим сурап көргөн жокмун. Бир да жолу келип мындай сурап койгон жок. Анан бир ай ошо ровно бир ай өткөндө 6-июнь күнү Карабалтан РОВДсуна бардык. Атам, апам, мен болуп барып, ошондо заявление жаздык. Анан ошол күнү сразу камашты да, кармап. Негизи ошо следовательдердин кетирген катачылыгы экен. Мен как потеря кормилица, как мать-одиночка, вдова катары мен ал сотто эч кандай качыша албай эткенмин да. Мен азыр документтердин баарын чогултуп өткөздүм, бирок сот мага ответин бере элек, сот боло элек да. Сиз ошондо сотко барсаңыз эч ким эмес. Жок, мага сотко чакыруу кагазы да келбейт. Мен сотту жөн гана бирөөлөрдөн сураштырып, же барып сурап билип алып анан барам да. Мага сотко эч кандай чакыруу келбейт. Ошо эметип ошо как потерпевший катары же свидетель катары да суралбайм да. Мен кичинекей эмчектеги кызым менен жөн эле талаада эле калып калдым да азырчы. Ал эми Тилектин апасы Отунчаева Гүлнара баламдын сотун улам жылдырышып, күнөөлүү тарапка эч кандай жаза коюлбай жаткандыгын айтып ыйлады. Бир баласын жоготуп, анысыз келгенсип кызы мынтип оорукчан болуп калганына аябай жүрөгү ооруп турган эне, күнөөлүү тарап өз жазасын алып, эч кандай акчага азгырыктар болбосо экен деген оюн билдирди. Бизге ушундай оор болду. Бирок ушул оорутугуна бир өкмөт деле жакшылап мындай жана сот ишиндегилерди карап койсо болмок да. Мына 11 айдан бери сот болбойт деген эмне? Бир сотту эртерээк кылып, өздөрүнүн кылган кылмышын мойнуна алдырса жакшы болмок да. А бул Коля деген актанып атат. 3-4 адвокатты жалдап алган. Биз нечебиз күйүп атат да. Жок дегенде мындай мен мас болчум, мен туура эмес кылдым деген сөзү жок да. Мына ошого күйүп атабыз да. Бир мындай мойнуна албай атат да, булчу мойнуна албай. Мен уулума шылтоолоп атат ушу мас депчи. Уулумду мас деп атат. Өткөндө бир казак адвокаты ушинтип сүйлөйт да, уулу мас болчу, өзү келип урунуп калды дейт. Анан ушуну биз бир сот жакшылап карап, бизде бир көксөбүздү суутса жакшы болот эле да. Мана уулум миңилеп башы сүйсөк да келбей калды. Бирок жок дегенде моюндарын алып койсо биз мындай жүрөгүбүз кичине ылдыйлайт эле да. Тилегимдин кызы калды артында. Мына келинчеги калды жалдырап. Ушуларды көрүп жүрөгүбүз сыстап. Бизге кызыгы жок жашоо эле жашап атабыз азыр. Жок дегенде ушу өкмөт деген ушуларды мойнуна алдырса жакшы болот эле. Балам 8 жыл бою ушу кантка барып эчтеке болбостон барып келип иштечү эле да. Анан ушу болбогон ушу суусамырдан жанакылар көпкөнүнөн, мас болгонунан ушу карантин учурунда балык уулап жүрүшүптүр дейт. Ушу көпкөнүнөн ошакта жүрүштө булар болсо эмне чоң атасы өлүп калып ошакка баралы деп жанталашып баратышканда ушинтип эле бир шылтоо таап эле жылдырып коюшат да. Бир шылтоо таап элечи мына 11 айдан бери эле бир шылтоо табышат, бүттү. Анан ушу Колянын адвокаты келди, ушу жерге келип алып айтат да, көп болсо 5 жыл кесилет дейт.
Андан көрө кое берип эле койбойсуңарбы дейт. Бир 100 000 акча алгыла дейт. Ошо менен силер кое берип койгула дейт. Менин баламдын жашоосу 100 000 Ошо сөздөрү да күйүп сатпайбыз дейчи. Ушундай өмүр кыска, башкача болом. Бир башкача акылдуу боло эле. Аягына чейин чыккан жок да, бир менче асасы эле алып беришти дарынычы. Анан бир 200 000 деп жүрөбү кагазында. Анда 200 000 дарысын алып беришкен жок булар. Эстеке мындай кайдыгерлик эле алып атышты да. Үстүртөн биринчи болгондо үстүртөн жасап коюшту, андан кийин бүттү, эми бул деген жол кырсыгы да эмне кылып аласыңар деген сыяктуу кылып койдук да биздечи. Ал эми күнөөлүү делген тараптын адвокаты менен байланышканыбызда сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Бирок ошол учурда автоунааны башкарып бара жаткан айдоочусу СИЗОдо болгондуктан комментарий алганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Соттук отурум ай сайын болуп, бирок сот бир чечимди чыгарбай, ишти улам создуктуруп жатканы айтылды. Азырынча күнөөлүү тарап кандай жаза алары чечиле элек. Жоо бере албайм мен. Азыр эчтеке боло элек. Мен жаңы эле кирип атам. Ишке жаңы эле кирип атам, Билбейм эми. Эмнени айтабыз? Мен ишке жаңы эле кирип атам. Мен айта албайм эч нерсе азыр. Эчтеке деп айта албайм. Биринчи жолку процессине катышып атам, ошол.